Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hurmatlı cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат: Адам баласы уктаганда шайтан желкесинин 3 түйү менен байлап коет экен. Уктай бер деп таптай бер коет экен. Саңа түн узун уктай бер деп. Багымдатка турганда биринчи түйүн чечилет экен. Дарат алганда экинчи түйүн чечилет экен. Намаз окуганда үчүнчү түйүн чечилет экен. Дагы көңүлү ачык, маанайы жарык болуп, ошол күн буга жакшы өтөт экен. Эгерде бул ойгонбой койсо, дарат албай койсо, намаз окубай койсо, анда ошо түйүн чечилбей, жүрөк ичине кысылып, көңүлү ичине чөгүп, кандайдыр ал күн буга андай жакшы болуп өтпөйт экен. Бир риваяттарда келет, шайтан заара кылып коет дейт. Хайшум деп коет, мына мурундун үстүңкү жагын хайшум дейт. Ушул жерге турулат экен. Ар кандай жаман түштөрдү берет экен. Уктаттырып, ошон үчүн эгерде орозо болбосо, мурунга суу алганда тереңирээк алып койсун дейт. Алла Таала мынакей алхамдулилля өзүнүн товфик жардамы менен баарыбызга мүмкүнчүлүк берип, багымдат намазды жамаат менен окуп алдык. Күндүн башталуусу жашоонун башталуусундай. Күндүн батуусу бул жашоонун бүтүүсүнө окшош. Адам баласы кудум ушундай эле. Алла субханаху ва таала жаратып чоңойтуп, эртеге барганда кайра өтө тургандай кылып, күн батканда. Ошон үчүн биз таң атканда дуабыз бар. Ва илейкал нушур деп. Саңа кайра тирилүү депчи. Кечкурун ва илейкал масир, саңа гана кайтып баруу дейт. Бунун бардыгы ушуга далалат кылат. Өткөнкү сабагыбыз намаздын адеби, уландысы, даратты жакшы алып, хушу, хузу менен намаз окуйбуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким даратты жакшы алып, хушу, хузу менен намаз окуса, анын мурунку күнөөлөрү кечирилет дейт. Хушу, хузу дегенде, код афлахал муъминун, алладина фи салатихим хашиун. Мына ийгилик тапты, бактылуу болду, бактысыздыктан кутулду. Ушундай ыймандуу адамдар, алар намаздарында коркуп окушат дейт. Хашиун деген коркуу деген сөз. Намазга турганда намаздын негизги максаты биз Алладан коркуп намаз окушубуз керек экен. Экинчиси, ушул Алла Тааладан коркуп намаз окуганга кайсы нерсе тоскоолдук кылса, ошол нерселерди алып коюш керек экен. Мисалы, кээде жада калса дагы мындай жайнамаз салганда адамдын көңүлүн тияка бияка буруп коет да, ар кандай сүрөттөр болуп, Алланы эстебей, ахиретти эстебей, ушундай намаз окулунуп калат. Ушундай нерселерден узагыраак болуш керек. Намазда нар жак бер жакты карай бербеш керек экен. Өзгөчө жогору жакты карабаш керек. Аллаху акбар деп намазды баштагандан кийин көз сажда кыла турган жерди караш керек. Болду. Башка жакты карабаш керек, аракет кылыш керек. Бул жакта бирөө эшикти ачып атабы, бир жакта кирип келатабы, көздүн кыры менен тияк биякты карап, жок. Нар жак бер жакты карай берсе, хадисте келет, Алла Таала айтат экен: бендем, мени таштап сен каякты карайсың деп. Менен дагы жакшыраак барбы? Менен дагы ырайымдуу барбы? Сен каякты карайсың деген. Ошон үчүн оң жак, сол жакты карабай, ушу сажда кыла турган жерди карап,
турат экенбиз. Анан өзгөчө жогору жакты карабагыла дейт намазда. Мүмкүн ушундай бир убакыт келип калат, көзүңөр тартып алышы мүмкүн дейт. Намазга баратканда, намазды күтүп атканда манжалардын арасына салбайт экенбиз. Бул деген туугандар шайтандан дейт. Манжаларды. Алымдарыбыз адепте айтат, бу намаздын ичинде эле эмес, намазды күтүүдө эле эмес, намаздын сыртында деле манжаларды манжага салган жакшы эмес дейт. Макру деп айткан. Өзгөчө ушу намаздын немесинде. Жөн эле колдорубузду мындай кылса болот экен, мындай кыл. Манжалар салыш кичине кандайдыр бир адепсизирээк, кичине бир текебердин сүрөттөрү пайда болуп калат окшойт да. Өтө ачка болсо биринчи намазды тамак жеп, андан кийин намаз окусун дейт. Кээде ушундай болуп калат. Ачка болуп турганда бир аз тамак жеп туруп, ооз ачканда дагы көбүнчө оозду ачкып бир аз жегенден кийин анан намаз окусун. Эмне үчүн? Намазда кыялы кете берет да, азыр мен тамак жесем жакшы болот, курсак ачып. Ошон үчүн намазды буза турган нерселердин бардыгын алаксыта турган нерсе, заара кыстап калды деп коюңуз. Кээде курсак катык ачып калды дейт. Кээде уйку сурап атат. Ушул учурларда намазды окуштук жакшы эмес. Чала уйку болуп, кээде өзүнө пайда келтире турган нерсени айтайын деп, зыян келтире турган дуаларды айтып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, уйкуңар келсе экен, кичине уктап, уйкуну жайып, анан окуп ала деген. Ошондой эле заарадан бошонуп алып, анан намаз окуп ала дейт. Ошондой эле курсак ачка болсо, курсак ачып бир аз тамактанып алып, анан намаз окуп ала дейт. Таза кийим кийип окуу, топу кийип алып окуу, баш кийим. Мынакей биздин адептерден баш кийим менен окуу бар. Биз бир жолу былтыр Америкага барып калдык. Америкада арган мектептерди көрүп, диндер аралык диалог боюнча, анан бир жөөттөрдүн мектеби бар экен, еврейлердин. Эгер кирип калсак, окуучулардын баары топучан экен. Анан тияк бияк таанышып сурасак, ал жерге жөөттөрдү гана кабыл алат экен. Католиктер экен, эми ал жерде католиктер башка деле толтура да. Португалистер бар, мексиканецтер бар, ирландецтер деген бар. Бирок ким гана болбосун башка улуттан ал жерде жөөттү гана кабыл алат экен. Болбоду дегенде атасы же энеси бирөөсү сөзсүз еврей болуш керек экен да. Анан мен ошондо мугалимден сурап калдым. Булар эмне үчүн топучан мектепте сабак окушат дедим. Айтат, дейт. Бул биринчи кичпейилдикке дейт. Экинчиси билип жүрсүн, бунун үстүндө жараткан бар экен дейт. Биз ошон үчүн кийгизебиз дейт. Субханалла. Бул деле асмандан түшкөн китептердин негизги таалимдеринен, жолдомолорунан окшошуп кетет. Еврейлердики, христиандардыкы, мусулмандардыкы канча жерден окшош болгон жерлер бар. Ушул жердин бириси мынакей баш кийим кийүү. Баш кийим кийип намаз окуу. Жамаат менен намаз окуганга бекем болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жалгыз намаз окуганга караганда жамаат менен намаз окуу 27 эсе көп сабабы дейт. Азыр анча-мынча үйлөрүндө окуп калды. Аларга караганда мына 27 эсе көп биз сабап алдык десек туура болот. Жамааттан үзүлбөш керек. Жамаатты бекем кармаш керек. Андан кийин дүниеде 3 мечит бар туугандар. Масжидул Харам, Мекке шаарында ыйык мечит бар. Андан кийин Масжидул Набави, Мадина шаарында пайгамбарыбыз курган мечит бар. Андан кийин Масжидул Акса, бүгүн кичине талаш араб менен жөөттөрдүн ортосундагы Кудуста, Палестинадагы. Уна ушул 3 мечитке сообу көп болот деп ниет байлап барсак болот.
Андан башка дүйнөдө кандай гана мечит болуп болсун, бир мечиттен экинчи мечитке барууда сообу көп болот деп барсак болбой калат. Бардык мечиттер тең. Албетте азыркы үчөөнүкү аны сообу жогору. Нафил намазды үйдө окуганга аракет кылыш керек. Үйдө окуганга аракет кылыш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иж'алу мин салатикум фи буютикум ва ла таттахидуха кубура." Намаз окуп атканыңарда сөз үйүңөрдө да намаз окуп жүргүлө. Анткени үйүңөрдү кабырстан кылып албагыла, көрүстөн кылып албагыла, бейит мүрзө кылып албагыла дейт. Демек кайсыл үйдө намаз окулбаса, ал үй көрүсtöндöй болуп калат экен да. Ошон үчүн мисалы нафил тахажжуд намаздары бар, ишрак намаздары бар, кээде пешимдин сүннөттөрү бар, куптандын сүннөттөрү бар. Анча-мынча ошол үйдө дагы намаз окуп турушубуз керек экен. Нафил намаздарды. Багымдат намазды кичине күн жарытып окуган жакшы. Кичине күн жарытып, аз-маз биздеги айтып калат, мынакей будай менен арпаны ажырата турган болуп калганда, жерде жоготкон нерсесин таап ала турган болуп калганда, бир аз күн жарытып окуган сообу көбүрөөк. Асфиру бил фажр фа иннаху а'заму лил ажр. Багымдатты кичине аз-маз жарытып окугула, анткени сообу көп дейт. Кудай кааласа уландысын эртегенки сабакта улантабыз. Жараткан Алла Таала баарыбызга амал кылганга жардам берсин. Субхана роббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.